Жогорку соттун төрайымынын орун басары Каныбек Бокоев эл аралык банк заттарын жүгүртүүгө каршы күрөшүү жана укук коргоо ишмердүүлүгү программасынын өкүлдөрү менен жолугушту. Жолугушуу Кыргызстандын жазык сот адилеттиги тармагы, жаңы жазык мыйзамдарынын таасири, аны колдонууда келип чыккан көйгөйлөр, жогорку соттун максаттуу багыттары жана муктаждыктары тууралуу маалымат алып, АКШ өкмөтү менен Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун өз ара кызматташуусун талкуулоо максатында уюштурулган. Иш-чаранын алкагында Каныбек Бокоев жана Качке Эсенканов АНЛ өкүлдөрүнө жалпы сот системасынын ишмердүүлүгү, коррупцияны жоюу боюнча жасалып жаткан аракеттер, анын ичинде электрондук сот өндүрүшү, соттордун автоматташтырылган маалыматтык системасы, иштерди автоматтык бөлүштүрүү жана аудио-видео жазуу системалары тууралуу маалымат беришти. Өз кезегинде АНЛ өкүлдөрү жогорку сот менен коррупцияга каршы күрөшүү жаатында кызматташууга кызыктар экендиктерин билдиришти. Мындан тышкары 2020 жылдын 13 январынан 31 январына чейин Венгриянын Будапешт шаарында өтө турган укук коргоо ишмердүүлүгү жана лидерлик сапаттарды өркүндөтүү деген аталыштагы курска катышууга сот системасынан 2 талапкерди аныктап берүүнү суранышты. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар мындан ары тыгыз кызматташуу боюнча макулдашышты.